Өзбекстанда эркек түшүндө аялынын башка менен жүргөнүн көрүп, ойгонгондо кызганычтан аялын бычактап өлтүрдү. Маргелан шаарынын тургуну түндө тынчсызданган түш көргөн соң ачуусуна чыдабай төшөктүн алдынан бычак алып чыгып, уктап жаткан жубайына 13 жолу бычак сайган. Канды төккөндөн кийин гана ал түш менен чындыкты чаташтырганын түшүнгөн. Эркек бир топ убакыт өткөндөн кийин гана эмне кылганын түшүнгөн. Күйөөсү дароо тез жардам чакырган, бирок дарыгерлер аялдын өмүрүн сактап кала алышкан эмес. Соттун чечими менен эркек 16 жылга эркинен ажыратылды. Сиз төшөгүңүздүн астына бычак катып жатасызбы? Farzand taqdiri ularni yana birlashtirgan. Jilovlanmagan jahl va o'ylamay qilingan ishning tashvishi og'ir bo'ldi. 3 farzand 3 ko'chada onasiz yetimga aylandi. Ota esa uzoq yillik qamoq jazosiga mahkum. Hali 50 ga ham kirmagan ayol bolalarning rohatini ko'raman deganda o'z erining qotillik qurboni bo'ldi. Только мына чынын айтыңыз. Алып келиңиз. ККМ'ди бүгүн биз эс алдын жаңы келдик. Бүгүн чыктык базарга. ККМ'ди зарядка сайып койгонбуз. Мына Жақсы өшкеніңіз. Последний раз қашан алдыңыз? Чынын айтыңыз. Мына бияқта чоңғыз чынын әлі айтты. 3 күн мұрын ұққан. Болып қалды о. Сіз пелі 3 күн мұрын ұрдыңыз. Көрдіңіз бе? Мына сіз азыр ККМ ұрасыз. Зарядкада тұрады. Азыр ушул қаласаңыз чек. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, период паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Bir ayda bir bazaсын текшерип беришет, базадан чыгып кетсе кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. ККМ'де болосуз. ККМ уруп оборотты 8ге чейин көрсөтсөңүз 0 төлөйсүз. Эгерде жок деп кааласаңыз патент көрсөтөсүз. Анда момда машакат болбойт. Эгерде бул машакат деп эсептесеңиз, бул бузулат экен, заряд кылыш керек экен. Патентке өтөсүз кодун. Ошо жакшы экен? Патенттеле оңбот. Патент эле туура болобу? Патенттеле оңбот. Биз урушабыз деп көргөн жокпуз. Мына көрдүңөрбү, эл кыйналгандан монтип чекти, жаңы эле урдум чектеп даярдап турган. Ачып болсоңор Tek Aprel'in 10 lira uruganda. Onun için biz sizlerden sunuşlarınızı eski alıp, sizler mintip uvara olup, Aprel'in 10'da bir çek durup koyup, sağlık inspeksiyası gelip kalsam onu görsete koyayım deyip durasın. Hem bağırlaşın tadat. Biz bunu torlaşını atavuz. Patent kötü ötüyorduk. Oşunduktan patentke hem 10 Aprel'de ötüyordunuz mu? Oşunduktan biz sana KKM'de ne için gereği yok da atavuz. Sanki adamların bağırdığı KKM'de dile galaçkiyle bir günde bir, 3 günde bir yanan 2000 so'mgo 3000 so'mgo urup koyup atar. Bul эми мамлекетке мындай жашыргандык, биз силер менен каймай ичип кана чек деген көрдүңүздөрбү? Ошондуктан сразу эле таза оюнду баштайлы деп атабыз. Президентибиз жарлык чыгарып берди. Таза болсун мындан кийин соодагерлер бизди жашырбасын, биз алардан камсана күмөн санабайлы. Ошондуктан сразу эле патентке. Мисалы үчүн сиз наоборот айына бир Uşu regionga жараша жакында буйрса бит аныктап беребиз мыйза менен, анан төлөп баштайсыңар. Патент болот а? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Тастанбек, 1999 жыл төрөлгөнмүн. Түкөстүнө ломкуст оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого кичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактардан мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм, алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал.
Ошондуктан мен мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суу сумдугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Эми банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Пенсионерлер дагы ушул эме жөнүндөчү база албайбыз ким аппаратын ушул жерде отурган кошуналарыбыз. Ой, пенсионер эмес, мен экөөбүз баса албайбыз. Эми эле мына чоң кыздын немеси интернетти кечке могут загрузка болуп. Ооба, туура. Тиякта бир апа зарядкасын издеп таппай калды. Зарядкага окуп келет. Тиякта бир кыз вообще эле күйгүзө элек экен. Биз жеке ишкер болобуз да. Анан бир эмеден ушундай бир сиз келгенден бери кичине налогто жеңилдетүүлөр болуп атат. Эми Кудай шу жакшы эле болуп атат. Жакшы нерселер болду. Кыргызстан боюнча орто айлык 40 000 сом деп атса, мугалимдердин айлыгы 26 000 сом деп атат. Финансы министрлиги быйыл айлык каралбайт дейт. Мүмкүн эмдиги жылы каралат. Бирок ошол эле көптөгөн мугалимдин, врачтардын айлыгы төмөн болгондуктан үйү да жок. Үй алайын десе мамлекеттик ипотекалык компанияга чоң кезектерге туруп атат, узак. Булардан сураныш келип атат мага. Бизди мындай бир өзүнчө кезек болсо мугалим менен врачтарга же балким бир кезексиз болсо деп ошол Алмасан Кужанович мамлекеттик ипотекалык компанияга биз сунуш беребиз. Мугалим менен врачтарды өзгөчө бир кезек менен карасын. Бул биринчи сураныч. Элдин атынан албетте мына өткөн жуманын аягында абдан кыргыз мамлекетинде бир чоң жаңылык болду, билгенге маани бергенге. Албетте мен ойлойм, кыргыз элим деген, кыргыз жерим деген патриот кыргыздын ар бир жараны буга маани берди болуш керек бул маселеге. Камчыбек Кыдыршаевич Кыргыз Республикасынын баатыры Камчыбек Кыдыршаевичке мен ошол элдин атынан мына ошо ондогон аксакалдар чалып, ошол микрофондон айтып кой деди. Ошол элдин атынан ыраазычылык билдирем. Жеке өзүм атыман да ыраазычылык билдиремин. Жана кыргызда айтылат, сокурдун эңсегени көздөп, мына делимитация иштери өткөндө мына биз жогорку кеңеш мыйзамды кабыл алып, анан эми демаркация иши ушунчалык чечкиндүүлүк менен элге барып дух берип, президенттин тапшырмасын аткарганы келдим деп, ошол чек араны, ошол зымтор тартуу ишин баштадык деп мына элге бир чоң кубанычты жарыя кылды. Аны өтө кубануу менен кабыл алдык. Ошон үчүн мен Камчыбек Кыдыршаевичке өтө чексиз ыраазычылык билдиргим келип турат. Биздин мамлекетибиздин мына чек арабыз чийилип, бекемделип дегендей өзүнчө мындай эгемендүү мамлекет экендигибизге эми накта ишенсек болот да. Ошон үчүн мен ушу учурдан пайдаланып элдин атынан генералыбызга ыраазычылык билдирем. Ушуну эле айтайын дегенмин. Рахмат.